Угуп атам. Bülent, tigi жаңы тергөөчү бүт ишти кайра башынан карап чыгат экен. Өрт окуясын, тиги Турандын ок атылган окуясын баарын башынан баштап дейт. Эмне дегиң бар сенин? Сенин мага ишиң түшпөсө, буларды мага эстетпейт болчусуң. Барып Корхандын сейфинен Гулиен паспортун алууңду суранам. Жок дегенде ушул маселеден кутулуп туралы. Жахиде, бул ишиңерге аралаша албайм. Bülent, sen кекиртегиңе чейин ушул иштин ичиндесиң, түшүндүңбү? Барып ал тигин паспортун. Не кылышым керек? Урлук жасайынбы? Жаса. Өрт чыгарганга караганда анчалык күнөө эместир. Рыфат аганы актоо үчүн же мутлууну кармап, бүт баарын мойнуна коюп, таксин корулууданы күнөөгө жыга билишибиз керек, же болбосо жүк унаасынын айдоочусу кармалышы керек. дал ошондой. Телефонум. Ата угуп жатам. Эмнеге чыкпайсыңар? Өлгөн болсо айткыла. Уулум суранам. Эртеден бери оозуңарды ачкан жоксуңар. Уулум тынчтанчы, жан антпе, тынчтан. Эмне болду? Канча болду кире албай отурабыз. Бирөө тыңыраак жооп бербейчи. Үттөнбө дегиле, өлдү дегиле. Күтө берип мен өлбөй болдум го. Болду, тынчтанчы. Сени түшүнүп турам, кыжаалат болуп турасың. Туура эле айтып жатасың, капаланып бир нерсени бүтүрө албайсың да. Айтты го, доктор башка операцияга кирип кетиптир. Атамды карасын. Атам кыймылсыз жатат. Бир нерсе кылышсын. Эй жигит, сен менин айткандарымды укпай жатасыңбы? Сен тынчтан болу. Бул жерде баары сенин атаңды сактап калалы деп чуркап жүрүшөт. Сен мени тынчтан дей албайсың. Мен атам сен айыңын ушлап алга түштү, Кудай жазаңды бергин. Мени кара, сага эмне дедим? Өзүңдү колго ал. Ачууңду токтотуп жакшылап ойлон. Айтканды угуп жатасыңбы тынчтан? Бул жерде баары доктурлар, мейирман айымдар сенин атаңды, менин жан досумду, агамды сактап калуу үчүн аракет кылып жатышат. Көзүңдү чоң ач. Тополоң салба. Азыр атаң бул абалыңды көрсө сага ачууланмак. Ачууланба. Келесоолук кылба. Кишилер ишин жасасын. Апаңды кара. Апаңдын бетин карачы. Бул аял чарчады. Бул дагы кайгырып жатат. Баарыбыз капабыз. Баарыбыз чарасыз калдык. Сага окшоп. Эгер атама бир нерсе болсо, жоон сенден алам. Атаңа эч нерсе болбойт. Тынчтан. Атаң айыгып кетет. Токтосоңор, доктор келтат. Саламатсыздарбы? Мен доктор Игит сөзмен. Оорулуунун жубайы ким? Угуп атам, атым Несрин. Уулужан. Рыфат бейдин абалы оор бойдон калууда. Кайрадан текшерүү үчүн операцияга алып киребиз. Сезгем ушундай болорун. Жан, атаң жакшы болуп кетсин деп колдон келген аракетти жасайбыз. Дагы жакшы айыктырса болот. Ооба да айыктырышат. Буюрса операциядан кийин силерге жакшы кабар берем. Буйруса. Буйруса, сизге аманат. Уулум, суранам, бир аз өзүңдү колго алчы, уктуңбу? Макулбу жан? Макул. Суранам, тынчтан. Атаң айыгып кетет. Жесур. Атам чалды. Корулуудагы жаңы келген тергөөчү да каттын иликтенишин колго алыптыр. Эмне дейсиң? Сонун кабар. Ооба. Демек диккат иликтөө башталды. Уксаң, эгер кабар алышкан болсо, корулууданын эки буту бири-бирине чалынып атышы керек. Жакшы, анда мен дароо барып тергөөчүгө жолугушум керек экен. Бирок Сен бул жерден сарсана болбо, мен ушул жерде болом. Тез барып кел. сен мага чалып кабар берип тур анда. Ооба, жолдо абайла. Макул. Эмне болуп атат? Азыр билебиз. Таксимбей, келип калдыңыз го деп чалган жокмун. Бул кишилер сизди өлкө сыртына чыгып кете албайт деп жатышат. Саламатсызбы? Эмне болуп жатат? Мага тоскоол болгон ким? Тергөөчүнүн буйругу менен сурак бүткөнгө чейин сизге да жубайыңызга сыртка чыкканга болбойт. Тууганам, оболу күнөөлүүлөрдү кармагыла. Бизди күнөөсүздөрдү эмне кыласыңар? Жашообузга эмне тоскоол болосуңар? Ушундай да болмок беле. Сурак бүткөнгө чейин чечим ушундай. Эмне экен ал? Эмне менен күнөөлөп жатышат мени? Азырынча күнөөлөнгөн жоксуз. Бул алдын алуу иш чарасы. Азырынча. Тууганым, ансыз деле мен да алдын алайын деп жубайымды чет өлкөгө жөнөтүп жатпаймынбы? Күнөөлүүлөрдү кармаганыңарда кабар берсеңер биз артка кайталы. Тергөөчүнүн чечими болсо момундай. Кайталы Таксимбей, башка жолубуз жок. Жаңы тергөөчү өзүн ушинтип таанытып атабы? Жүрүңүздөр, артыбыздан келиңиздер. Таксин корулууданы кетирбей, ушинтип чөгөлөтөм дегени го. Мен түкүрдүм ошонун ишине.
Sır söz ayt. 12, 12. Açıldı. Корхан бей бөлмөсүндөбү? Сиз чыгарыңыз менен алда кеткен. Батыраак бул, сыртка чыгып кетиптир. Жахиде паспорт бул жакта жок. Жакшылап кара. Башка жакта эмес, дал ошол жерге катып койгон. Сага айтып жатам го, паспорттан башка бүт нерсе бар. Эшик эмнеге бек? Ачып берейин. Ким кулпулады муну? Ачып атам. Алло? Таптыңбы? Муну ким бекитмегиле? Бүлент? Баш оорум болду, менин баш оорум болду. Bülent, Корхан, senin emne işin var benim bölmemde? ой, байкебай, сураба. Апамдын кардарларынан бирөө келиптир. Чогулуш өткөрөм деп. Мен болсо качкым келбей бул жерде жашынып отурам. Башым ооруп жаман болуп атам. Kuday ay, işine girip kulpulanıp oşonçolukka şeyin bardın mı? Men çıkıp atam, eşikti kulpulayın mı? Жок, сен кайка барасың? Бул паспортты тергөөчүгө алып барып беришим керек. Жөн койчу, жайына кой. Окуяны өгөтөр чуу кылып эмне кыласың? Oo, окуя чуу болуп бүттү Bülent, издеп табышсын аялды. Корхан, сен ага башыңды эмне ортасың? Берип кой паспортун, кетсин жоголуп кетчү жайына. Сага эмне болду? Корхан, токтосоң, кое турсаң 1 мүнөт. Сүйлөшө албайлыбы? Экөөбүз эмнени сүйлөшмөк элек? Жашынып атпадың беле? Oo, кечиктиң сен. Кармалып калдың окшойт. Салам. Мен жокта дагы бир нерсе болду. Чогулушка кечикпеңиз. Чогулуш? Силердин өтө маанилүү кардар менен чогулушуңар бар эмес беле? Бар беле, Бүлент. Апа, анан сүйлөшөлчү. Макул. Sen benim bölmemde emne izdep attın hele. Emne izdep attın hele Bülent. Menin seyfimdi kantı açtın, emnege açtın, emne izledin. Senden surap atam, söyle. Гүлиенин паспортун издедим. Emnege? Анткени ага берейин деп. Dostum sen soğusun bu? Байкеси. Анын сенден мурунку курмандыгы менмин. Менин да опузалап жүрөт. Ооба. Мени менен болгон бардык окуяларды жарыя кылам деди. Ошондуктан сенден суранарым, анын паспортун тергөөчүлүккө алып барба. Demek жалгыз келесо мен эмес экенмин да. Тилекке каршы. Туран ошон үчүнбү? Суханга айтам деп коркутаткан экен да. Корхан, паспортты тигиге бер. Кутула ал ушундан. Окуяны ырбатпа. Sen menin seyfimdi kantı açtın Bülent. Аны эмне кыласың? Cahide? Cahidem? Önöktaşыңды kılmış üstünde karma aldım. Bülent айтам. Ооба, ага айткан болбойт деп, бирок көгөрүп туруп алды. Кармап алсаң сооп болуптур ага, аздык кылат. Кайра жакшы болду. Bülent экөөбүз тергөөчүгө барабыз, паспортты алып. Ал Шуркуя паспортун алуу үчүн бутубузга чалынып жүрөт экен. Биз да аны теке кылып секиртелик. Кана көрүшкөнчө. Тынччылыкпы Корлуда? Же дагы 5-6 кишинин канын колуңа жугузуп алдыңбы? Эй, Ыплас, эмне эле деп атасың сен? Теңелбей эле коюңузчу буга. Рызаны эмне кылдың?
Аны качырып жибердиңби же жердин алдына жашырып койдуңбу? Эмне кылдың? Рыфат ага бузуп койду оюнуңду. Бир ошол билет былыгыңды. Канча күндөн бери Мутлу экөөңөрдүн артыңардан жүрдү. Кечээ да артынан түшкөн болчу. Кызыгы Мутлу комиссарды тигинин артынан ким койду экен, я? Кайсен бей, жүрүңүз. Булар бизди тузакка түшүргүлөрү келип жатат. Жактоочу келгенге чейин эч нерсе деп айтпаңыз. Бат келдиң го? Аны сураба. Рыфат бей ооруканада экен. Дуа кылалы, айыгып кетсин. Ата, силер кетпей калдыңарбы? Сурак адилеттүү болсун деп кете алган жокмун. Тергөөчүгө жардам берейин деп келдим. Мен сенин ордуңда болсом мынчалык жай баракат болбос элем. Корлуда да доор алмашты. Сенин жалгандарыңа ишенчүү адамдар калган жок бийлик башында. Жесур Алимдар уулу, Саламатсызбы? чакыртпай келгениңизге кубандым. Бирок сурак учурунда чыңалууну жаратсаңыз, отко май чачкандай эле болот. Туура жолго алып барбайт бул. Ошондуктан баарыңыздардан сабырдуу болуңуздар деп суранып кетер элем. Ишибизди аткарууда бул өтө маанилүү. Кечиресиз. Таксим бей, жүрүңүз. Баратам. Сиз бул жерде отуруп туруңуз. Рахмат. Жүр бизде отуралы. Төмөнкү кабаттагы кафеде болобуз. Макул. Тергөөчүгө баарын айтып бердимби, эмне деди? Өлкөдөн чыгып кетүүгө тыюу салынат экен. Издеп табыш үчүн иликтөө иштери жүргүзүлөт экен. Гүлия, тез арада бул жакка келип кал. Тез арада дароо кел. Оюнду токтотушубуз керек болуп калды. Бул аял чындап оорулуу. Корханым, укканыма караганда көздөрүмдүн түсүн унутуп турсуң. Мына минтип эстетүү үчүн келип калдым. Бülent да бул жерде экен, кандай жакшы. Сүйгүнүндө экөөңөрдү бир жерден көргөнүм сонун болбодубу? Саламатсыңарбы? Мен Гүлия Ялдырым. Тергөөчүгө көрсөтмө берүү үчүн келдим. Сага алгатты айтпай койгонум үчүн суранам, мага ачууланба. Антип көздөрүңө карап туруп, меники туура чыкты дегим келген жок, түшүнсөң. Сени капа кылгым келген жок. Ошон үчүн ооруканага барышымды каалаган жоксуң. Мутлууну түрмө унаасынын артынан атаң койгонун тергөөчүгө айтып бердим. Атамды ошол үчүн бул жакка алып келишти. Мутлу комиссарды сиз айтсаңыз эстеп жатпаймбы? Ооба. Ошондой бирөө бар болчу. Тиги Жесурдун кишиси бар эле го. Ким эле аты? Рыфат Илбейби. Аны менен бир убакта Корлуудада кызмат өтөшүптүр. Өткөндө коргоо кызматынын агасынын жаназасына келген болчу. Амандаштык. Бир аз сүйлөштүк. Жакшы тааный албадым, Мехмет айтты кийин. Мехмет айтпаса эстемек да эмесмин. Булар Жесурдун кишиси менен бир убакта жумушунан бошотулган деп атпайбы? Рызанын катында эмне деп жазылды экен?
Ал киши сага эмнеге кат жазды? Абакта жатып Митат Топакчынын өлүмү жөнүндө гезит беттеринен окуп калыптыр. Ал кезде менин атамдын сүрөтү да бар экен. Анан мени Корлуудага каршы согуш жарыялады деп жазыптыр. Анда сенден жардам сурадыбы экен? Ойлонуп отуруп оюма мындан башка нерсе келбей жатат. Дагы деле болсо сенин атаңа байланышкан нерселер чыгып жатат. Менин каттан эч кандай кабарым жок. Тигинен кызыма эмне дегенин билбейм. Бирок ана мага тукурганы көрүнүп эле турат. Курьерден сураңыз ошол айтсын катты алдымбы жокпу. Каттар бөлүмүндөгү кызматкер менен тиги курьер туулган айылдарына уруксаат сурап кетиштир. Ошентип пландалган экен. Мен Таксин Корлуудамын. Корлуда меники. Мен урабай турган аскамын. Корлуда императорлугу ушунчалык кыйынчылыктар менен курулган дейсиң. Ар ташында, ар кышында зор эмгек бар. Оңой эле багынып беришпейт. Тиги акмактын колунан адалетти мен куткарып калгам. Ал узун жомок айтып берүү оңой эмес. Жок болуп бараткан кезде колунан кармап калдым. Жардам бердим. Анан албетте ал аял мага ишенет. Биздики андай махабаттастан эмес. Биздики ишеним. Биздики сый. Мен негизи жалгыз адаммын. Серхат бей. Айланамдагылар болсо, балдарым кошо. Бош көпчүлүк, бир адалет, бир гана ал. Мен болгон үчүм жанымда. Аны бул жерден алып кетким келди. Тиги кандай план түзгөн болсо да ага жем болбойлу дедим. Yem olmadan uzaklaşalım dedim. Демек кылмышкерди Жесур Алемдар уулу качырды деп ойлойсуз? Албетте, дос экөө кылган. Жесур, тигини башка түрмөгө которуп жатышат. Мындан кабарың барбы? Мутлуу жолго түштү, мен артынан баратам. Түрмөнүн унаасына аңдып отурат. Байкашымча коштоп барат окшойт. Бош болгонуңда мага чал. Мынакей, көрдүңүзбү? Эмнеге аңдып жүрөт? Эмнеге артынан барды дейсиз? Мутлууну аңдып жүрөт го. Жок, чогуу иш алып барышкан. Тигиге сен буйрук бердиңби деп жатат. Караңыз, дагы бир жолу угуңуз. Сен кимден буйрук алып буларды жасап жүрөсүң? Кимден? Өзүңдү билип алчы. Кимден кабар алып бул жака жетип келдиң? Эй, эмне болуп жатат бул жерде? Сенин үстүңөн арызданганы өзүм келдим. Корхан, Жетишет. Тергөөдө экениңерди унутпагыла. Эмне болуп атат? Ата, бул аял жалганчы. Бул киши менин паспортумду тартып алды. Ким тартып алды? Ким? Мына колунда турат, мына. Баштыгымдан күч менен тартып алды. Тергөөчү бул аял менин сүрөткө тартып алып коркутуп жүрөт. Ошон үчүн тарттым да, менин паспортумду уурдап, мага жала жапкан үчүн. Мына. Көрдүңүзбү? Полицияга жазган арызым. Муну бул жерге келе электе жасатып алыптыр. Мени кара, бул кеңешти сага ким берди? Ким? Айт тезинен. Кызым, ал паспортуңду. Алгында кетип кал, жана. Ата, эмне кылып атасың сен? Менин күбөлөрүм бар. Жакиде аялым күбө, Бүлент күбө, мына өзү. Мени аралаштырба. мен ансыз да бул окуянын бүтүшүн каалайм. Силер эмне деп атасыңар? Бас жагыңды. Корхан Корлуда бир байкуш шуркуя менен алек болууда десин бел. Кына жогол. Эмне дедиң сен? Мени кара караган теке. Ошол сөзүң үчүн жооп бересиң. Сен мени кара, ачуума тийбе, оңбой каласың. Колуңдан эмне Кая келет? отурсаңар? Сиз Айша Йылдырымсызбы? Же Гулие, же Шазимет, же Ромашка. Ой, болду, жетишет. Ооба тергөөчүм. Бир канча себептерден улам Айша деген ысымды колдонгонум туура. Атым Гулие Йылдырым. Доктордун өлүмүнө күбө болгонуңуз үчүн саякат жасоого тыюу салынган. Ошондуктан паспортуңуздун өзүңүздө калышы эч кандай коркунуч жаратпайт. Ох, өзүңө шүгүр Кудайым. А силер мени кантип гана жалгыз калтырдыңар. Көрөбүз дагы силерди. Сага айттым го, бул ишке аралашкым келбейт. Бүлент, койчу ошонуңду.
Кайда? Корлуданын маскара поздору жок болгон жерге. Айым, сиз дарегиңизди таштап коюңуз. Көрсөтмө берүү үчүн чакырабыз. Бул жерге келүүнү каалабасаңыз, үйүңүзгө жакын жайгашкан тергөөчүлүктө сурак берсеңиз болот. Тергөөчүм кереги жок. Мен ушул жерге жакын мейманканада калсам да сизге көрсөтмө берем. Болбосо булар бир байкуш шуркоянын аркасынан суу куюп коюшпасын. Болду, жетишет. Түшүндүм. Балдар, айымды узат койгула. Жүрүңүз. Сөзүңө жооп бересиң. Жесур Алимдар оолу, мени менен жүрүңүз. Сиздер бүгүн кете берсеңер болот. Рахмат. Сүйхан, сен кааласаң үйгө кете бер. Мен чыгып ооруканага барам. Кана. Сен да кир ичине. Күйөөңдүн артынан кирип эч болбосо баш ийкеп тур. Кана, кирбейсиңби? Жесур бей, жүрүңүз. Адалет кана. Ай билбейм атаке, мен акылыман адашмай болдум. Бирок оозуңуз камай, сонун сүйлөдүңүз. Эгер дагы эле силер менен эрегише турган болсо, дагы көрө жатарбыз. Мен сизди ала кетейинби? Адалет кайда жоголду? Келип калар, билбейм, жүрүңүз. Minip aldım mına, Adaletin çeçemi şıpırgı bolot. Курмандыктарыңды балдарга чалдырып калгансыңбы? Мени тынч кой дегем сага. Оюн бүттү. Баары чыныгы жүзүңдү көрөт. Коркпойм сенден. Кел кызым. Кет анын жанынан. Коркпоймун. Коркпойм сенден. Адалет айым. Бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Эч нерсе кылган жокмун. Бул жерди текшерип атабыз. Ошондуктан абайлаңыз. Туура айтасың, Хусейин. Угуп атам. Каердесиң, мени неге күткөн жоксуң? Бир аз иштер менен алаксып калдым, Таксим бей, баратам. Биз Жахид экөөбүз үйгө баратабыз, сен да кел. Макул. Жарасы ырбап кетиптир.
кандай колдонуу керек экенин ичине жазып койдум. Макул. Таксим Бей билеби? Мутлуга дары керек болгонун телефондон айта алган жокмун. Барганда айтам. Макул, сен да көпкө кармалба. Айлананы полиция каптап кетиптир. Макул, көрүшкөнчө. Мен ошол жерде болом. Атаке, сиздин оюңузча тиги Жесур башыбызга бале боло алабы? Сиз Суханды жакшы көрүп, ага мээрим төккөн сайын, Жесур да аны сезип, Суханды бекем кармоого тырышып жатат. Туура айтып жатасың. Ошо да Сухан тигилер тарапта болгондон бери үндөрүн бийик чыгара башташты. Мен сизди дагы капа кылышат деп коркуп жатпаймынбы? Кызым, тегирменде туулган чычкан күндүн күркүрөгөнүнөн коркпойт дешет. Түкүрдүм мен алардын үндөрүнө. Алардын үнү чиркейдин үнүнчөлүк эмес мага. Түлкү го, түлкүдөй бөжөңдөшөт. Жакшы. Сиз андай десеңиз көңүлүм көтөрүлүп калды. Корлуданын бүт былыктары элге жарыя болот, көрөсүң го? Жаңы келген тергөөчү аябай калыс адам экен. Өзүң да көргөн турбайсыңбы? Көрөрүн көрдүм. Аныңыз эски иштерди кайра баштан карап чыгат экен да. Кайра жакшы. Алардын бүт арамзалыктары ачыкка чыгат. Алар жеңилип, биз жеңебиз. Көрөсүң, Корлуда маркасы жок болот, Бүлент. Апа, Корлуданын өнөктөштөрүнүн бири экениңизди унутпаңыз. Бирок, Ширинем, алар айдын башты өнөктөш деп билишпейт. Эсиңде болсо, Жесур сонун нерсе сунуш кылган болчу. Жаңы жерлерге уругун сатуу үчүн ашкабактарды эгебиз. Аларды Корлуда маркасы менен эмес, башка марка менен өндүрүшкө киргизебиз. Алимдар уулу өзүнүн маркасы менен өндүрүүнү каалайт да. Жок, муну сүйлөшкөнбүз. Карасаң, айдын баш маркасы таптаза. Бир чети Корлуда маркасында эски, бирок ага караганда ишенимдүүрөөк. Ананда Корлуданын өнөктөшү. Көрөсүң го, Жесур да Сухан да буга макул болушат. Бүлент, Бүлент, мени уксаң, сабырдуу, барктуу болсок, эки тарап жеңилген чакта деле жеңген тарап биз болобуз уулу. Сенден суранарым. Тиги таксиндин этек жеңин кое берчи эми. Жалынам сага, ката кетире көрбөчү уулу. Апа, андай кылбайм эми. Мага ишениңиз. Сизге сөз берем. Мындан ары маңдайыңызда башка Бүлент турат. Мага ишениңиз. Сен эле болсоң болду, балам. Ошол мага жетиштүү. Ох, жаным апам. Сизди абдан жакшы көрөм. Ой, мен сени канчалык жакшы көрөрүмдү билбейсиң да. Макул анда тергөөчүм. Сиз билгениңизде иш алып барыңыз. Мен да өз билгенимде иш алып барайын. Өз алдыңызча иликтөө жүргүзө албайсыз. Мен буга жол бербейм. Менин досум. Менин досум жөн жерден айыпталып жатат. Мен жөн отура албайм. Жесур Бей, ушул кезге чейин бирөөнүн аксын жеген эмесмин. Бизге ишениңиз. Макул, сизге ишенейин. Макул, таанышканыма кубанычтамын. Сизге ишенем, тергөөчү мырза. Рахмат. Көрүшкөнчө. Эмне болду? Азыр бир аз тынчтанып алайынчы, 1 мүнөт берчи мага. Азыр эле Банусага байланыша албадым деп мага чалыптыр. Рыфат Бей операциядан чыгыптыр, жакшы өтүптүр дейт. Эмне болуптур? Не дедиң? Бирок 2 күн бою уктатышат экен. Макул, уктатышсын. Мага абдан сонун кабар айттың. Кандай ойлоруң бар? Өтө кызыгып атам. Үйгө бараардан мурун сүйлөшүп алалыбы? Атаң жазып берген сценарийге тергөөчү да ишенгенде түр көрсөттү азырынча. Кандайча? Мутлуу менин кишим эмеш. Рызанын артынан түшкөн да мен экенмин. Себеби таксин Корлуданын эң чоң душманы Рыза болгон үчүн анын катышы мага пайда берет эмиш. Ушул сыяктуу сөздөр. Эми кайсынысын айтып, кыскасы жинди болом го. Жинди болуш кыйын эмес экен. Баягыда сен Рызаны көргөнү барганыңда Адалет да дал ушуну айткан болчу.
Сен атамды кейитүү үчүн анын аялын колдонуп жатыптырсың. Ошол себептен анын киши өлтүргүч байкесине жолугууну көздөп жүрүптүрсүң. Ой, мен алардын. Мейли, мейли. Мен ошол түнү эмне болгонун билишим керек. Балким эки окуянын бири-бирине байланышы бардыр. Муну да ойлоп көрдүм, бирок оюмду чогулта албай жатам. Мындан ары бизде мындан да кыйын өткөлдөр тосуп турат. Чогулгаларыбызга да ишенесиңби? Мунун жообун сен беришиң керек. Сенин кызың болуу мага сыймык болчу. Сен мага дайыма асказоодой сезилчүсүң. Айланамдагы бүт нерсенин жалган болушунан ушунчалык коркуп жатам дейсиң, ата. Эмнеге баары сени жек көрүшөт? Эмнеге, ата? Эмнеге? Ойгобу? Өрт болуп атат. Денеси от менен жалын. Кандай колдонуларын жазыптыр? Эч кимге чалган жокпу? Колун көтөргөнгө шай жок. Жан, караңгы кире электе кет уулум. Эртең дагы келесиң. Устаканага кабар берип койдум. Усталардын бирөө сени күтүп атат. Атаңдын документин алып кел. Ооруканадан бир аз алыстап келчи, маанайың да көтөрүлсүн. Кана жүр. Doğan günün benim, doğan günün benim, doğan günün benim Sühan, doğan günün benim.
Жашоомдо силер барсыңар, бул кандай бакыт. Дайыма жанымда болгонуңарга рахмат. Тууганым болгонуңар үчүн. Жалгызым го менин. Жардамыңарга, достугуңарга жана мени түшүнгөнүңөргө рахмат. Кымтыксыз сүйүүңөр үчүн. Бир үй бүлө болууга шарт түзгөн өжөрлүүңөр үчүн рахмат. Жакшы эле ошентиптермин. Жакшы эле. Сүйүү үчүн анда ал үй эли. Сүйүү үчүн. Бүгүн күнгө Шейшемби. колдор. Жаңы календаримде ошондой. Бир канча ай мурун бул жакка келгенимде бул күндү ушул жерде, ушул үйдө, манжамда ушул шакек менен, анан сени менен белгилейм деп оюма да келген эмес. Эми бизди күткөн айлар, күндөр, алардын ичин толтурчу эскерүүлөрүбүз. Биз чогуу болгон соң бүт баары керемет болот. Ой, ичибизде эмне болсо могу шамдарда эрип кетти, үйлөп жибереми? Макул. Бүт тоскоолдуктарга карабастан менин сак болгон сүйүүмө тоскоол болбогонуң үчүн сага рахмат айтам. Сюхан Алимдар оолу. Мындан ары мен бизге ишенем. Телефонда айтпаганың жакшы болгон экен. Бул баледен да кутулабыз. Сага сөз берем. Корхан алигичи келе элек. Сен да бөлмөңөн сыртка чыкчу болбо, макулбу? Макул. Сага кордук көрсөтөбү деп коркуп атам. Ичип алып бирдеме баштап жүрбөсүн дагы. Кудай сактасын. Курсагыңда менин баламды көтөрүп жүргөнүңдү унутпа. Макул, сарсана болбо. Тамакты да бөлмөмө алып келгиле деп айтам анда. Макул, жакшы. Кош келиңиз. Эмне каалайсыз? Бөлмөмдө меню жок экен. Менюңардан бирди алсам болобу? Албетте. Бирок бөлмөңүздө столдун үстүндө меню болуш керек эле.